чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап, күнөөгө батып, бул дүйнөнүн бардык убаракерчилик жана кайгысына, азабына батып жашаган учурубузда сиз бизге көңүл буруп, биз сизди таанып биле электе эле бизди биринчилерден сүйүп, биз бара турган сотко соттолуп, жазаланып, Ыйса Машаяктын биз үчүн төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес өз ырайымыңыз менен куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми мындан аркы жашообузду бул дүйнө үчүн же болбосо курулай иштер үчүн биздин дененин каалоосун аткарып жашабастан, бир гана сиздин улуу эркиңиз боюнча, сиздин жетектөөңүз боюнча, ыйык руктун жетеги менен жашап, сизди даңктап жашашыбызга ар дайым биз менен чогуу болуп жардам бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү, ырайымыңызды даңктап сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон улуу баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта да биз менен чогуу экендигиңизге биз ишенебиз. Ар бирибизге өзгөчө көңүл буруп, ырайымыңыз менен биздин ойлорубузду, жүрөктөрүбүздү, баардык жашообузду бир гана сиздин колуңузга тапшырабыз. Биздин жашообуз аркылуу ыйык руктун жетеги менен сиздин гана эркиңиз аткарылып, сиздин даңкыңыз үчүн сизге жагып жашай турган жашоону бизге уруксат бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан жакшы кабарды таалыкпастан таркатып келе жаткан бардык биздин бир туугандарга өзүңүздүн керектүү ырайымыңыз менен чогуу болуп, кайраттуулук менен сиздин сөзүңүздү көптөгөн адамдарга жеткирип, көптөгөн адамдарды сиздин алдыңызга кайтарып келүүсүндө өзүңүз жардам бериңиз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата, биздин мамлекетте, биздин элге өз ырайымыңызды тартуулап, тынчтыкты, бакубат жашоону берип, куткарылган бардык биздин бир туугандар жакшы кабарды таркатып, дүйнө жүзүндөгү бүт мамлекеттерге жакшы кабар таркатышыбыз үчүн кандайдыр бир кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болбошуна жардам бериңиз. Сиздин даңкыңыз үчүн биз ар дайым жашашыбызга бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Биз бара жаткан жолду ачык айкын кылып, биздин алдыбызга көрсөтүп, сиздин сөзүңүздү кабыл алып түшүнүүгө жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Корундуктарга жазылган 2-кат 4-бөлүм. Экинчи Корундуктар 4-бөлүм 1170-бет. 2 Корундуктар 4-бөлүм 16-аяттан баштап 5-бөлүмдүн 1-аятына чейин окуйбуз. 2 Корундуктар 4-бөлүм 16-аяттан 5-бөлүмдүн 1-аятына чейин окуйбуз. Мен сиздерге окуп берейин. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү, даңкты, эбегейсиз көп жаратат. Анткени биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү. Жердеги үйүбүз, бул чатырыбыз кыйрагандан кийин Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түбөлүк үйдү берерин билебиз. Ушуга чейин окуйбуз. Азыр эле бизде даңктоо ырыдагы, биздин хордагы үмүт жөнүндө ырдап кетишти. Силерге дагы өзгөчө ыраазычылык. Бизге берилген убакыт өтө бат өтүп жатат. Учкан куштай. 2024-жылды биз жаңы эле баштадык эле, кечээ күнү эле баштадык эле, бирок бир жыл көз ирмемде көз ачып жумгуча бат эле өтүп кетти. 2 күндөн кийин жаңы жыл келет. Бизге берилген убакыт канчалык калды биз билбейбиз. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда теңир үчүн канчалык тил алчаак болуп жашайбыз, канчалык кызмат кыла алабыз, канчалык күнгө чейин жакшы кабарды тарката алабыз, ал эч кимге белгисиз. Бир дагы адам биле албайт. Биздин жашообуз жаанын жебесиндей зуулдап өтүп кетип жатат. Ошондуктан бүгүнкү күндө жылдын аягы болгондуктан жаңы ушул эски жыл өткөндөн кийин жаңы жылды биз дагы тосуп алабыз. Түбөлүк өмүр үчүн болгон биздин үмүтүбүз. Бул дүйнөдөгү убактылуу жашообуздун негизги максаты жана баалуулугу эмнеде, ошол жөнүндө ой жүгүртөлү деп турабыз. Азыркы эле биз сиздер менен окуп кеткен бул аяттарда 2 Корундуктар 4-бөлүм 16-аятта биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Бул дүйнөдөгү биздин жашообуз өтө убаракерчилик нерселерге байланыш, анан түбөлүк шаттык, кубаныч дегенге караганда ар дайым оору, кайгы менен байланыш экендигин биз жакшы билебиз. 89-забур 10-аятты карасак, биздин өмүрүбүз 70 жыл, күч кубаттуу болсок 80 жыл. Анын эң эле жакшы учуру эмгек жана оору. Биздин өмүрүбүз зуулдап тез өтөт. Өмүрүбүздүн аягына чейин жашасак да, 70 жыл болобу, 80 жыл болобу, андан узагыраак жашаган адамдар, мейли узак жашаган адамдар болушат, бирок алар бул дүйнөдө түбөлүк жашай албайт. Бул дүйнөдөгү жашоо убактылуу гана. Көз чаптырып карап көрө турган болсок, ал жашоонун эң эле жакшы учуру бул эмгек жана оору. Өткөн иштерди карап көрө турган болсок, алардын баардыгы зуулдап тез өтүп кеткен убакыт.
бир нече убакыттан кийин биздин жашообуз бул дүйнөдө дагы өз акырына келет. Бирок биздин үмүтүбүз бар. Түбөлүк жашоо үчүн биздин үмүтүбүз бул дүйнөдөгү азыркы биздин жашообуз баалуулугу жана максаты эмне экендигин ошону сөздүн негизинде үйрөнөлү деп турабыз. Биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Мейли биз дине жактан карып калсак дагы, денебиз акырындан кыйрап баратса да, өлүмгө бара жаткан жашоо болгондуктан кээ бир адамдар картайганда көз жумат, кээ бир адамдар жаш кезинде эле бул дүйнөдөн кеткен адамдар бар. Кээ бир учурда кичинекей балдар дагы бул дүйнөдөн кайткан учурлары да өтө көп. Жакында эле болуп өткөн жаңылыктарды көрдүңүздөрбү? Бангкоктон чыккан учак, самолет, Кореяга келе жаткан учак Муан эл аралык аэропортунда конгонго чейин ошол жерден кырсыктайт дагы от күйүп жаткан учуру. Ошол самолеттин ичинде 181 адам отурган экен. Эгерде самолет кыйрай турган болсо, көбү эле тирүү калууга үмүт жок деп айтылат. Самолеттин ичиндеги отурган адамдар балким бирөөсү саякатка баргандыр, же болбосо бир өздөрүнүн жеке иштери менен баргандыр. Бирок көз ачып жумгуча алардын жашоосу бул дүйнөдө бүттү. Бул өзгөнүн иштери деп биз ойлобошубуз керекпиз. Анткени ал иш биздин башыбызга дагы түшүп калышы мүмкүн. Жакып 4-бөлүм 14-аятта силер эртең эмне болоорун билбейсиңер. Силердин өмүрүңөр эмне пайда болуп, кайра тез эле жок болуп кеткен буу сыяктуу. Ал эми накыл сөздөр 27-бөлүм 1-аятта эртеңки күн менен мактанба, анткени эртеңки күн эмне болоорун билбейсиң. Эртеңки күндү алдын ала биз биле албайбыз да, ал күндө эмне иштер болуп кетерин биз эч кимибиз билбейбиз. Бул дүйнөдөгү биздин жашообуз өтө кыска жашоо экендигин эсибизге салышыбыз керекпиз. Денебиз дагы күндөн күнгө карып бара жаткан учуру, кыйрап бара жаткан учуру, ал эми ички адамыбыз күндөн күнгө жаңыланып келе жатат. Биздин ички адамыбыз, рухубуз күндөн күнгө түбөлүк өмүргө үмүттөнүп жашап, түбөлүк өмүргө умтулуп жашап жатат. Бул дүйнө өз акырына келгенден кийин баардык үмүт үзүлөт. Ал эми биз куткарылган адамдар түбөлүк өмүргө үмүттөнүп жашагандыктан биздин ички адамыбыз күндөн күнгө жаңыланып, бийиктикти көздөй умтулуп бара жаткан учуру. Ошондуктан биз сиздер менен эч качан көңүлүбүздү чөктүрбөшүбүз керекпиз. Мейли ооруга чалдыксак да, айлана чөйрөдө кандай иштер болбосун, жаман иштер болсо дагы эч качан көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Эмне үчүн? Анткени ал жаман иш, оору, кайгы менен бүтүп калбайт да, бизди түбөлүк үмүт жана түбөлүк өмүр күтүп турат. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Биздин башыбызга кандайдыр бир кайгы түшсө дагы алар убактылуу гана. Жакшы кабар таркатылышы үчүн бизге чейин жашаган адамдар көптөгөн азаптарды башынан өткөргөн эле. Азыр биздин жашоодо биз эркин түрдө жакшы кабарды айтып жатабыз. Ошол учурда жакшы кабарды таркаткан болсо аларды дароо эле түрмөгө камап, ташбаранга алышып, же болбосо өлтүргөнгө чейин барышкан эле. Элчилердин иштериндеги жазылган баштапкы жыйындардын образын карап көрсөңүздөр, элчилер да, ишенген адамдар дагы сөз менен жеткире алгыс ушунчалык кыйынчылыктардын негизинде жакшы кабарды таркатып келишкен эле. Жада калса алар өздөрүнүн өмүрүн дагы
жанындагы аябастан жакшы кабар үчүн арнап жашаган адамдар. Андан кийин дагы көптөгөн адамдардын кылган эмгектери болгондуктан жакшы кабар бизге чейин жетти деп айтсак болот. Ошол көптөгөн машаякчылар кандай иштер болбосун алар артка качпастан, көңүлүн чөктүрбөстөн түбөлүк өмүргө үмүттөнүп, түбөлүк теңирге таянып жашагандыктан бизге ошол жакшы кабар жетти. Ошондуктан азыркы биз башыбыздан өткөрүп жаткан кыйынчылыктар да анча оор эмес жана алар убактылуу гана. Биздин жашоодо дагы кыйынчылыктар болот, азаптар да болот, бирок алардын бардыгы убактылуу гана. Анча оор эмес, жеңил кыйынчылыктар. Ал кыйынчылыктар түбөлүктүү даңкты эбегейсиз жаратат. Бул дүйнөдөгү убактылуу өткөргөн кыйынчылыктар, азаптар ыйса бул дүйнөгө адамдын денесинде келет дагы, адамдардан четке кагылып, күнөөсүз ыйса айкаш-чыгачка кадалып, убактылуу азапты башынан өткөрөт дагы. 1 Петр 1 бөлүмдө азаптарды өткөргөндөн кийин түбөлүк даңктын коштоосу менен ал асманга көтөрүлдүк. Биз дагы руханий жашообузда ар кандай кыйынчылыктар бизге келиши мүмкүн, ар кандай сыноолор, кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Бирок убактылуу башыбыздан өткөрүп жаткан ал кыйынчылыктар бизге түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. Биз өткөргөн кайгы, азап түбөлүк даңкка барышыбыз үчүн болуп жаткан процесс деп айтсак болот. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүм 17-18 аяттарда: эгерде биз Кудайдын балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн аны менен бирге азап да тартышыбыз керекпиз. Машаяк менен бирге Кудайдын алдында түбөлүк мураска ээ болушубуз үчүн азыр бул дүйнөдө Машаяк үчүн азаптарды да башыбыздан өткөрүшүбүз керекпиз. Анткени машаякчынын жашоосу ар дайым кубаныч гана боло турган жашоо эмес, азаптар да, кыйынчылыктар дагы, кайгы дагы боло турган жашоо. Ошол эле учурда бизге ыйык рухтун сооротуусу, Кудайдын жардамы, ошол себептен Римдиктер 8 бөлүм 18 аятта келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырып көргөндө азыркы учурдагы тартып жаткан азаптар алар эч нерсе эмес. Анткени бизге бериле турган даңк менен азыркы башыбыздан өткөрүп жаткан кыйынчылыктарды салыштырууга мүмкүн эмес. Анткени биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Анткени көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе түбөлүктүү. Еврейлерге жазылган кат 11 бөлүм 1 аятта: ишеним бул көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү. Биз Кудайды көргөн эмеспиз, бирок Кудайдын сөзүнө ишенебиз. Кудай асман менен жерди жараткандыгын жана адамды жараткандыгын, бүт дүйнө жүзүн жаратып, бизди башкарып келе жаткандыгын биз жакшы билебиз. Ошол эле учурда Ыйсаны көрбөсөк дагы аны сүйөбүз. Анын бизге болгон улуу сүйүүсүн да таанып билип, сөз менен жеткер алгыс кубанычка бөлөнөбүз. Ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашырылышы. Ошондуктан көрүнгөн нерсе убактылуу, ал эми көрүнбөгөн нерсе түбөлүктүү. Көзгө көрүнгөн нерсе бир нече убакыт өткөндөн кийин жок болуп кетчү нерселер.
Ал эми көрүнбөгөн нерсе бул Кудайдын убадасы жана түбөлүк кала турган нерселер. Ошондуктан биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Бул дүйнөдө көзгө көрүнгөн нерселер, алар бизге түбөлүк үмүттү алып келбейт. Эгерде биздин бул дүйнөдөгү жашап жаткан жашообуз же болбосо биздин денебиз Кудай өзү тургузган биздин азыр чатырыбыз же болбосо денебиз кыйрагандан кийин Кудай биз үчүн асманда адамдын колу менен жасалбаган түбөлүк үйдү берерин билебиз. Кол менен жасалбаган үй эмес, түбөлүк үй бизди күтүп турат. Жакан 14-бөлүмдө 1-аяттан баштап Ыйса эми мен силерден кетишим керек деген сөздөрүн айтканда шакирттери кайгыга түшө башташат. Ошондо айтылат: кайгырбагыла, Кудайга жана мага ишенгиле. Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, мен силерге орун даярдаганы бара жатам деп айтмакмын. Менин атамдын үйүндө орундар көп. Билесиздерби, Кудай өзү даярдаган үй шунчалык керемет, кооз, кол менен жасалбаган имарат, түбөлүк үй. Ар бирибиздин түбөлүк үйүбүз асманда күтүп турат. Ошол үйгө алып барыш үчүн Кудай бизди азыр да жетектеп келе жаткан учуру. Бизге түш сыяктуу катары көрүнүшү мүмкүн, бирок бул Кудайдын убадасы. Кудайдын убадасына ишенүү менен ошол түбөлүк өмүргө таянып жашайбыз. Забур китеби 106 забурду чөг ачалы. 106 забур. 106 забур 2-3 аяттар. 2-3 аяттарды чогуу окуйбуз. Душмандын колунан Теңир өзү куткарып алгандар ушинтип айтышсын. Кудай аларды чыгыш менен батыштагы, түндүк менен түштүктөгү өлкөлөрдөн чогултту. Теңир куткарып алган адамдар 3500 жыл мурун айтылган сөздөр. Куткарып алган адамдар. Куткаруу деген сөз бул биздин күнөөлөрүбүз кечирип, биз үчүн кун төлөндү деген сөз. Ушинтип айтышсын. Кудай аларды чыгыш менен батыштагы душмандын колунан, биринчиден душман деп бул шайтанды айтсак болот, шайтандын колунан. Ошол эле учурда ар бирибизди чыгыш, батыш, түндүк, түштүктөгү өлкөлөрдөн чогултту. Азыр деле биздин залда көптөгөн адамдар отурушат. Сеул борбордук жыйында, азыр бул чоң залдын ичинде, анан кичи залда, жакынкы турган имараттын ичинде баардыгын биздин балдардын имаратына чейин чогулта турган болсок, бир жумада, жекшембиде 4000-ден 5000-ге чейин адам чогулушат. Ал эми Корея боюнча жыйындарды санай турган болсок, өтө көп. Бүт Кореядагы, бүт мамлекет боюнча бир туугандар чогулуп баарлаша ала турган убакыт бул жайкы конференция. Быйылкы жылдагы конференцияда дагы өтө көптөгөн адамдар чогулушту. Эң чоң конференцияда чогулган көп сан бул 11500 адамга жеткен. Биргеликте бардык адамдарга биз жакшы кабарды таркатып, түштүктөн да, түндүктөн да, чыгыштан да, батыштан да бардык адамдар куткарылып калса экен деп. Ал үчүн Кудай бизди биринчиден чогулткан.
Экинчи Тессалоникалыктарга жазылган кат 2-бөлүмдө Ыйса Машаяк экинчи жолу бул дүйнөгө келгенде куткарылган адамдардын бардыгы анын алдында биригишет. Байыркы келишимде куткарылган бир туугандар, жаңы келишимдеги куткарылган бир туугандардын бардыгы Ыйса Теңирдин алдында чогулушат. Айлана чөйрөдө бүт периштелер Кудайдын ырайымын, даңкын даңкташып бизди куурчап турган болот. Ошону элестетип көрсөңүздөр, кандай керемет. Аян китеби 7-бөлүмдө Аян китеби 7-бөлүм 8-9 аяттарды карасаңыздар, элчи Жакандын айткан сөздөрү, ал өз көзү менен көргөн нерсени жазган. Ар бир уруудан, ар бир улуттан, ар бир элден, ар бир тилден эч ким санай албай турган көптөгөн адамдардын санын көрдүм. Ак кийим кийип, колдоруна курма пальмасын алып, Кудайды даңктап турушуптур. Анан булар кимдер деп сураганда, булар улуу кайгыдан келгендер деп жооп берет. Алар өздөрүнүн кийимдерин козунун канына агартышкан. Бүт элдер, бүт уруудан, бардык улуттан, ар бир тилден Кудай өзү чакырып алып, Кудайдын тактысынын алдында келип, Кудайды периштелер менен биргеликте даңктап жаткан учуру эле. Ошону сиздер дагы элестетип көрсөңүздөр, ал күн бизге өтө жакын. Кудай бизди куткарып алды. Кудай өзү бизди өз алдында чогултат. Эгерде түбөлүк бейиштин алдында Кудайды даңктап турган нерсени элестетип көрсөк, азырго биз бир күнү чогулабыз, кайра үйлөрүбүзгө кайтабыз, келебиз, кетебиз. Ал эми Кудайдын алдында келгенде бүт дүйнө жүзү боюнча бардык куткарылган адамдар чогулабыз, биригебиз дагы. Эми бири-бирибизден ажырабайбыз. Бир туугандардын бардыгы бир жерде о аллилуйя, кубанычка, шаттыкка бөлөнөбүз. Бардыгыбыз бирде ырдайбыз. Алардын арасында мен да бармын деп даңктоо ыры ырдалат. Элестетип көрсөңүздөр, ушунчалык улуу биримдикке чогулган, даңктаган адамдардын ичинде мен да алардын ичиндемин. Мен да, сиздер да куткарылган адамдар ошол адамдардын ичинде бар экенибизди элестетип көрсөк, ал күн бизге өтө жакын экендигин биз жакшы билебиз. Бул өтө эле таң калыштуу чындык сөзүк. Адам бир ирет бул дүйнөгө төрөлүп, бул дүйнөдө жашап жаткан учуру, жашоосу бир эле келе турган жашоосу. Ал жашоо өтө кыска жана убактылуу жашоо. Бир нече убакыт өткөндөн кийин түбөлүк өмүргө, түбөлүк даңкка бара турган адам. Бул дүйнөдөгү жашообуз өтө кыска, убактылуу жашоо гана. Еврейлерге жазылган кат 10-бөлүм 37-аятта, анткени аз калды, абдан аз калды, келе турган Ыйса кечикпестен келет деп айтылат. Өтө аз убакыт калды. Кудайдын көз карашы боюнча өтө аз убакыттан кийин Ыйса бул дүйнөгө келет деп айтат. Келе турган, кечикпестен келет. Бизге дагы өтө аз убакыт калды. Биздин жашообуз бул дүйнөдө узак сезилиши мүмкүн, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин кечикпестен ал Ыйса келет. Биз дагы аны менен бирге түбөлүк бейиште ый да жок, өкүрүк да жок, кайгы да жок, өлүм да жок болгон бейиште, түбөлүк өмүрдө биз Кудайды даңктап жашай турган жашоого ээ болобуз.
Убакыт токтой турган күн келет. Билесиздерби, бейиште убакыт да жок, саат да жок, календар да жок. Убакыт качан келет, кетет деген дагы нерсе жок. Мезгилдер дагы жок. Түбөлүк өмүр баштала турган жер. Ал жакта түн да жок. Түн жок болсо анда качан уктайбыз деп сурашыңыздар мүмкүн. Эмне үчүн адамдар уктайт? Анткени чарчагандыктан. Бейиште болсо, кайгыда жок болсо, азапта жок болсо, эмнеден чарчамак элек? Түбөлүк тынчтык, түбөлүк кубаныч гана орногон. 88 Забур 48 аятта менин өмүрүмдүн кыскалыгын эстетчи. Биз бул дүйнөдө жашап жатканыбыз, өтө кыска жашоодо жашап жатканыбызды Кудай бизге эскертип жатат. Денедеги биздин жашоо 70 жыл узак болсо 80 жыл мейли узак жашаса 100 жыл жашасын. 100 жылдык жашоо дагы өтө кыска. Кудай түбөлүк жашоочу Кудай, түбөлүк даңкы бар Кудай. Ошол Кудай биз менен чогуу. Забур китепти дагы чогуу ачабыз. 89 Забур. 89 Забур. Забур 89 бөлүм 2-3 аяттар. О Теңир, сен биздин түбөлүктүү баш калкалар жайыбызсың. Тоолор жаралганга чейин эле, өзүң жер менен ааламды жаратканга чейин эле, кылымдар мурун эле сен Кудай болчусуң. Теңир, сен биздин түбөлүктүү баш калкалар жайыбызсың. Үстүндө жазылат Кудайдын адамы Мусанын сыйынуусу деп. Муса пайгамбар Израиль элиндеги эң даанышман пайгамбар, даанышман адам эле. Анын Кудайга кайрылып сыйынуусу бул жерде айтылат. Кудай, Теңир, сен биздин түбөлүктүү баш калкалар жайыбызсың. Баш калкалай турган жай деп биз жашай турган жерди айтабыз. Кудайдын ырайымын түшүнүп куткарылган адам бул дүйнөдө жашап жаткан учурда дагы Теңирдин ичинде болгон жашоо менен жашайт. Биздин денебиз кайсыл үйдө жашабасын, бирок биз ар дайым Кудайдын ичинде, Кудай биздин баш калкалар жайыбыз болуп, биз үчүн түбөлүк даярдап койгон үйгө жетектеп үндөп жашап келе жатат. Тоолор жаралганга чейин эле, жер менен ааламды жаратканга чейин эле, кылымдар мурун эле сен Кудай болчусуң. Кудай түбөлүк жашоочу, түбөлүктөн түбөлүккө чейин, анын аягы да, чеги да жок. Теңир, Кудай, түбөлүк жашоочу Кудай. Башталыш 1 бөлүм 27 аятта Кудай асма менен жерди жаратты, миллиондогон өсүмдүктөрүнүн түрлөрүн жаратты, жаныбарлардын баардыгын түрү менен жаратты. Анан эң аягында Кудай өз бейнеси боюнча адамды жаратты деп жазылат. Кудайдын бейнеси деп биздин рухубузду айтабыз. Кудай жараткан баардык жаратылыштын ичинен эң эле барктуу, даңктуу кылып адамды жараткан. Ар бирибиз Кудайдын астында даңктуубуз. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын бейнеси боюнча жаратылгандыктан. Кудай эмне үчүн адамды жаратты? Анын себеби эмнеде? Өз падышачылыгын алып кетип, түбөлүк адам менен жашашы үчүн жараткан эле. Кудай өз бейнеси боюнча жараткан адам бул дүйнөдө кыйналып жашаган жашоосу бир нече жыл жашайт дагы, анан кайгыга батып өлүп калышы үчүн гана жараткан эмес. Биз үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберип, бизди баардык күнөөдөн куткарып алып,
түбөлүк өмүрдү тартуулап, түбөлүк Кудайдын падышачылыгына бизге мурас катары бериш үчүн ошондой улуу эрки менен, максаты менен жараткан. Биз сиздер менен Кудайдын түбөлүк эркинин ичинде, планынын ичинде азыркы бүгүнкү кыска убактылуу жашообуз менен жашап жатабыз. Же андай эмеспи? Биз эч качан бул жөнүндө унутпашыбыз керекпиз. Анткени Машаякчы бир нече убакыттан кийин Кудайдын алдына барып түбөлүк жашай турган адам. Бул дүйнөдөгү биздин жашообуз түбөлүк жашоо үчүн даярданып жаткан жашоо. Түбөлүк өмүр үчүн азыркы биздин жашап жаткан жашообуз ошондуктан кыска убактылуу бул дүйнөдөгү жашоону биз жөн гана текке кетирбестен Кудайдын эркин аткарып жашаганга бүт күч аракетибизди жумшаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Түбөлүк үчүн умтулган адамдар бул дүйнөдө жеткилең жашоо менен жашай албайт да. Же болбосо мен ар дайым кемчиликсиз, ката жок жашоо менен жашай алам деп кепилдик бере алабы? Бай адамдар өз байлыгына, бийликтеги адамдар бийлигине таянып жашашат, бирок алардын баардыгы бир аз убакыт өткөндөн кийин өтүп кетчү, жок болуп кетчү нерселер. Өздөрүнүн келечеги үчүн дагы канча миң жылдап жашай тургандай даярданышат. Даярданып жашаганыбы ал бир чоң көйгөй жаратпайт. Ал эми түбөлүк өмүрү үчүн кандай даярдык көрүп жашашы керек? Өзү ишене албаган келечек үчүн, өзү кепилдик бере албаган келечек үчүн бүт аракеттерди, даярдыктарды көрүп жатып, тескерисинче ал адам өзү бул дүйнөдөн эрте кайтат. Ал эми биз сиздер менен түбөлүк даңк үчүн азыркы учурда жашап жатабыз. Түбөлүк даңк, түбөлүк өмүр үчүн азыркы учурда жашап жаткан жашообуз өтө маанилүү. Азыркы биздин жашообуз бул дүйнө үчүн эмес, түбөлүк жашоо, түбөлүк даңк үчүн, түбөлүк падышачылыкка барышыбыз үчүн көрүнүп жаткан даярдыктар. Кудай үчүн аткара турган иштерибиз бар болгон болсо, аны эч качан кийинкиге же болбосо ананкыга калтырбастан, жалкоолонбостон Кудайдын ишин эң биринчи орунга коюшубуз керекпиз. Түбөлүк үчүн, түбөлүк жашоо үчүн азыркы жашоону арнашыбыз керекпиз. Эфестиктерге жазылган кат 5-бөлүм 16-аятта силер акылсыз болбогула, тескерисинче акылдуу болуп, убакытты туура пайдалана билгиле. Убакытты туура пайдалана билгиле деген сөз бизге берилген убакыт өтө кыска, өтө бат келет. Өтө күндөр бат-бат өтүп жатат. Ошол күндү биз кармап токтото да албайбыз да. Ошол кыска жашообузда Кудай үчүн аткара турган иштерибиз өтө эле көп. Кандай иштерди атасак болот? Эң эле биринчи аткара турган ишибиз Кудайдын ар бир ишине маани берип, Кудайдын эрки эмне экендигин изилдеп, үйрөнүп,
ошол ар бир Кудайдын эрки биздин жашообузда аткарылышына аракет кылышыбыз керекпиз. Насаатчы китеп 3-бөлүм 1-аятта бардык нерсенин өз убактысы бар. Төрөлө турган убакыт бар, өлө турган убакыт бар. Тарыктын башталган убактысы бар, бүтө турган убактысы бар. Бул дүйнөдагы түбөлүк болбойт. Убактысы келгенден кийин бул дүйнөдө өз аягына келет. Еврейлерге жазылган кат 1-бөлүмдө Кудай жараткан бардык нерселер чапандай эскирет, жада калса бул жер дагы. Аян китеби 21-бөлүм 1-аятта мен жаңы асманды, жаңы жерди көрдүм. Мурунку асман менен мурунку жер бардыгы жок болду. Түбөлүк жашаш үчүн бул дүйнө жаратылган эмес. Түбөлүк бейишке барышыбыз үчүн Кудайдын эли өзүн даярдап жаткан процесс гана, болуп жаткан иш гана деп айтсак болот. Бул дүйнөнүн тарыхы дагы өз аягына келет. Насаатчы 3-бөлүм 11-аятта Кудай бардык нерсени өз убагында сонун кылып жараткан. Адамдын ичине түбөлүктүүлүктү салган, түбөлүк өмүргө умтула турган каалоону. Бир гана адамдарда гана түбөлүк жашай турган жүрөк жаратылган. Түбөлүккө Теңир менен жашагым келет деген даңктоо ырында ырдалат. Кандай адам болбосун, ал түбөлүк жашагысы келет. Анткени биздин ичибизде рух бар болгондуктан. Жакан 3-бөлүм 16-аятта Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, күнөөкөрлөрдү сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жиберип, аябастан айкаш-жыгачка өлгөнгө чейин жиберди. Ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп жиберген. Күнөөкөрдү Кудай өзү сүйүп, өзүнүн жалгыз уулун аябастан курмандык козу катары айкаш-жыгачка кадалганга чейин жиберген. Анткени Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн ар бир адам өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болсун деп жиберген. Адам бул дүйнөгө төрөлгөнүнүн себеби түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн. Кудайдын түбөлүк өмүрүнө, түбөлүк даңкына ээ болуш үчүн ал жаралган. Ошондуктан ар бир адамдын ичине, жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салып койгон. Бирок адамдар көзгө көрүнгөн нерселер, денеге байланыш болгон нерселер, материалдык байлык менен гана жашап келишет. Ошондуктан бул дүйнөнүн курулай убаракерчилигине берилип жашашат. Биз сиздер менен Кудай белгилеп койгон нерсенин бардыгы аягына келе жаткандыгын биз жакшы билебиз. Дүйнөнүн акырында жашап жатканыбыз бул анык. Азыр айлана чөйрөгө көз чаптырып көрсөңүздөр, эмне кандай гана иштер болуп жатат. Бул дүйнөдөгү болуп жаткан иштердин бардыгын карап көрсөк, дүйнөнүн акыры бүгүн да келиши мүмкүн. Мен сиздерге айтып кеттим, Муан аэропортунда кулаган самолет азыр дагы өрттөнүп жаткандыгы мен видеодон көрдүм. 181 адам самолеттин ичинде бар эле. Канчабысы тирүү, канчабысы көз жумду, азыр билбейбиз. Ошондой өкүнүчтүү бүтүп калганын көрүп, биздин жашообуз дагы ошондой болуп калышы мүмкүн деген жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Анткени андай мүшкүл, андай кайгы ар бирибиздин башыбызга түшүп калышы мүмкүн. Дүйнөнүн акырында боло турган белгилердин бардыгы аткарылды. Израиль эли 2600 жыл бою мамлекети жок жашап туруп, анан 2600 жыл өткөндөн кийин өз эгемендүүлүгүн жарыялаган мамлекет барбы? Албетте жок. Бирок Израиль эли 1948 жылы өз эгемендүүлүгүн жарыялаган.
Израиль элин жок кылабыз деген араб мамлекеттерине каршы көптөгөн согуштарда туруштук берип, Израиль эли жеңишке жетип келген. Кудай Израиль элин өзү талкалаган, кайрадан өз калыбына келтирген дагы Кудай. Эгерде Израиль эли кайрадан жок болуп талкаланып кете турган болсо, анда бул ыйык жазуу жалган болуп калмак. Кудай өзү аларды чачыраткан, кайра жыйнаганда, чогултканда Кудай өзү. Ким Израилге каршы чыккан болсо, ал Кудайдын өзүнө каршы чыккан болот. Израиль бул дүйнөдөн эч качан эми жок болбойт. Азыркы учурда дагы израилдыктардын ичинде Ыйсага ишенген адамдар өтө аз. Израилге 3-чү жолу барганымда 3 жолу жакшы кабар таркатыш үчүн барганмын. Бирок жүйүттөрдүн ичинде дагы Машаякка ишенген адамдар бар, бирок иудаизм алардын ишеними машаякчыларга каршы ар кандай куугунтуктарды жаратып келишет. Азыркы учурга чейин иудаизм өнүккөн, а иудаизм байыркы келишимге гана ишенип келишет. Жаңы келишимде алар башка бурмаланган китеп деп аташат. Израилдин азыркы административдүү борбору Тель-Авив шаары болуп саналат. Бирок Тель-Авив шаарында дүйнө жүзү боюнча эң көп жыныстык катнаштагы күнөөлөр ошол жакта аткарылат. Эмне үчүн? Анткени еврейлер Кудайга ишенишпейт, Кудай жок деп элестетишет. Эмне үчүн? Анткени Экинчи дүйнөлүк согуш учурда аяосуз түрдө еврейлерди өлтүрүп жаткан учурда алар канчалык Кудайга кайрылып сыйынбасын, Кудайдын жардамын сурашканда да Кудай бизди уккан жок, демек Кудай жок деп ишенип келишет. Алардын ата-бабалары Ыйса Машаяктан баш тарткандыгы үчүн алган жазасы экендигин түшүнбөстөн, билбестен Кудайдын тандап алган эли эмне үчүн ушундай кыйрады, эмне үчүн күнөөгө батты, аны билбестен Кудайга кайрылганда Кудай бизди уккан жок, демек Кудай жок деп бүгүнкү күнгө чейин ишенбей келишет. Андан сырткары башка бир нерселерге ишенген адамдар өтө көп. Андай болсо, Кудай эмне үчүн азыр дагы Израилди колдоп келет, Израилди байытты? Жезекил 36-бөлүмдө Кудай өзүнүн улуу ысымы үчүн аларды орноткон. Израиль эли Ыйса Машаяктан баш тарткандыгы үчүн кыйраган. Бирок Кудай өлгөн жок, Кудай тирүү экендигин көптөгөн адамдарга далилдеш үчүн Израилди кайрадан өз калыбына келтирген эле. Израилдин өз калыбына келтирилиши бул Кудайдын бар экендиги жана Кудайдын сөзү чындык экендигине түздөн түз далил. Ошол эле учурда дүйнөнүн акырына өтө аз убакыт калды дегенди билдирет. Анжыр дарагы жемиш алып келбеген учурда Матай 21-бөлүмдө Ыйса аны каргап салган эле. Ал эми 24-бөлүмдө анжыр дарагынан сабак алгыла. Кыш бою куурап калган дарак сыяктуудай анжыр дарагы баардыгы жок болуп куурап калган сыяктуудай көрүндү эле. Бирок кайрадан бүчүр байлап жашылданып калган учурунда Ыйсанын келерине аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Анан дүйнө жүзүндө болуп жаткан жаратылыш кырсыктары, ачкачылык, жер титирөөлөр, тайфундун азабынан, ошол кыйынчылыктардын азабынан көптөгөн адамдар кыйрап жатышат, өлүп жатышат. Жер титирөөнүн азабынан, жаратылыш кырсыктардын азабынан. Анан жугуштуу оору деп биз эпидемиялык ооруларды айтсак болот. Лука 21-бөлүмдө кенен айтылган ошол жакта.
Мурунку учурда дагы дүйнө жүзү боюнча Эбола вирусу деп аталган оору бар эле, эпидемиялык оору Африкадан башталган. Көптөгөн адамдар өмүрүнөн ажырашкан эле. Чума оорусунан дагы көптөгөн адамдар кыйналышкан, азап тартышкан. Ал эми биздин доордо коронавирус кыска мөөнөттүн ичинде бүт дүйнө жүзүн каптап кеткен вирус болду. Аны токтотууга бир дагы жолдор жок болду. Андай иштер болбой койсого жакшы, бирок мындан дагы кандай катуу вирустар келерин биз билбейбиз. Жер-жерде ар кандай жугуштуу оорулар, жер титирөөлөр, анан бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы чыгат. Идеологиянын негизинде, саясаттын азабынан дүйнө жүзү согуш ачыш үчүн ар кандай ар түрлүү куралдарды жасап жатышат. Дүйнө жүзүн 100 жолу талкалай ала турган ядролук куралдар азыр дүйнө жүзүндө бар. Ядролук куралдарды иштеп чыгарган мамлекет азыркы учурда 9 мамлекет деп эсептелинет. Балким андан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Окумуштуулардын айтуусуна таянсак, андай эмне иштер болот? Бул дүйнө, жер жүзү 30 мүнөттүн ичинде баардык кыйрап жок болот. Ядролук согуш бирөө жеңилип, бирөө жеңе турган согуш эмес, баардыгы кыйрай турган, жок боло турган согуш. Ышая 50-бөлүм 11-аятта силер өзүңөр от күйгүзүп жатасыңар. Анан өзүңөр ошол отко барып түшөсүңөр, кыйналып өлөсүңөр. Содом жана Амур шаарлары күкүртүү от менен кыйраган эле, талкаланган эле. Ал эми дүйнөнүн акырында асмандан күкүртүү оттун түшүүнүн да кереги жок. Анткени адамдар өз колдору менен ядролук куралдарды жаратып жаткандыктан ошол өзү даярдаган оттун жалынына барып түшөт. Өзү ысыткан жебелерге өзү барып өрттөлөт. Ядролук куралга ээ болгон мамлекеттер биринчиден кыйрайт. Албетте, бүт дүйнө жүзү кыйрайт. Бир эле жолу эмес, 100 жолу кыйрай турган запаска ээ. Азыркы учурда окумуштуулар дагы айтып келишет, дүйнөнүн акыры келе турган убакытка 90 секунда гана калды деп. Минута дагы эмес, эми секунда менен эсептеп башташты. Тик так, чык 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 деп убакыт өтөт дагы, андан кийин жыйынтыгында баардыгы кыйрап жок болот. Ыйык жазууда баардык ошол жөнүндө айтылган. Кандай болгон күндө дагы биз дүйнөнүн акырында жашап жаткандыгыбыз бул анык. Ошол эле учурда Ыйсанын келе турганы дагы анык. Биз жашап жаткан бул дүйнө Кудай белгилеп койгон күн келе турган болсо, анда баардыгы кыйрайт, жок болот. Дүйнө жүзүнө жакшы кабар сөзү таркатылгандан кийин ошондо аягы келет. Азыркы биз окуп жаткан бул ыйык китеп дүйнө жүзү боюнча 3686 тилге которулган. Ыйса ушул сөздөрдү айтып жаткан учурда шакирттери дагы түшүнө алышкан эмес эле. Байыркы келишим еврей тилинде, ал эми жаңы келишим грек тилинде жазылган эле. Анан кантип дүйнө жүзүнө таркамак эле, тилдерге которулушу керек болгон эле. Азыркы учурда 3686 тилге которулду деп статистика бизге көрсөтөт. Которула турган тилдерге, бардык тилдерге которулду. Мен укпай калдым, мен окуй албай калдым деп шылтоо таппашы үчүн ар бир адамга Кудай түбөлүктүү салып койду. Китепти да которуп берди. Эми адам эч кандай шылтоо айта албайт.
Адамдар ишенбегендиги үчүн эми Кудайдын астында соттолот. Забур китеби 38-бөлүмдө 6-7 аяттарда Дөт падыша Кудайга кайрылып сыйынган мазмуну жазылат. Менин күнүм, мага бир сөөм өмүр бердиң. Менин өмүрүм сенин алдыңда эч нерсе эмес. Алаканыбызга бир кумурсканы коюп кое турган болсо, кумурска бат эле барып жерге түшүп өлүп калат. Айлана чөйрөдөгү бардык мамлекеттерди өз мамлекетине каратып биримдикти орноткон даанышман падыша Дөт Кудайга кайрылып айтат: менин өмүрүм бир сөөм сыяктуу. Адамдын жашоосу курулай убаракерчилик же болбосо адам элес сыяктуу жүрөт. Түйшүк тартайт, дүнүйө жыйнайт, бирок алардын баары кимге калаарын билбейт. Адамдар кыйкырып, байлыгына байланып жашашат, бирок алардын баардыгы убаракерчилик. Адамдар элес сыяктуу, же болбосо көлөкө сыяктуу. Көлөкө пайда болот да бир нече убакыттан кийин көлөкө да жок болуп кетет. Ошондой сыяктуу эле адам баласынын жашоосу дүнүйө жыйнайт, бирок анысы кимге калаарын билбейт. Дөт падыша ушул нерсени түшүнгөн, адамдын жашоосу убаракерчилик экендигин. Кээ бир адамдар акчаны көп табат, байыт, бирок кийинки адам ошол байлыкка ээ болушу мүмкүн. Samsung компаниясынын директору өлөрдүн астында бир жазуу калтырып кеткен экен. Ал жазуусу бүт элдерге таанымал болуп чыккан. Мен жашап жаткан бул имарат үйүм кимге калат болду экен? Мен минип жүргөн автоунаам кимге калат болду экен деген сөздөрдү калтырган элек. Анысы кимге калаарын билбейт. Эми мен эмнени күтмөк элем? Менин үмүтүм бир гана сенде деп даанышман падыша Дөт Кудайга кайрылат. Менин үмүтүм бир гана сенде. Жакып 4-бөлүм 14-аятта силердин өмүрүңөр пайда болуп кайра тез эле жок болуп кетчү бул туман бир нече убакытка пайда болот да кайрадан жок болот. Аны кармай да албайсың. Бул дүйнөнүн бардык нерсеси убаракерчилик болбогон нерсе. Еврейлерге жазылган кат 11-бөлүмдө 13-аяттан баштап буга чейин ишенип жүргөн адамдар, алар өздөрүн келген же болбосо жолоочубуз деп эсептешкен. Эмне үчүн келген жолоочу? Анткени куткарылууга ээ болгондон кийин биздин мекенди жарандыгыбыз асман падышачылыгында болот. Биздин мекенибиз асманда. Бул дүйнөдө келген жолоочунун жашоосу менен жашайбыз. Келген жолоочу деп ал өз мекени көздөй бара жаткан адам. Биз Кудай биз үчүн даярдап койгон шаарга бара жатабыз. Биз үчүн даярдалган Кудайдын шаары, Кудайдын падышачылыгына бара жаткан адамдарбыз. Мекенимди сагынсам дагы бара албайм. Билесиздерби, атайын адамдар чогулуп, ошо мекенин сагынган адамдар ырдаган ыр бар. Биздин мекенибиз чыныгы бакыт, чыныгы кубаныч, чыныгы үмүт орногон түбөлүк бейиш биздин мекенибиз. Ар бирибизге асмандагы шаарды Кудай биз үчүн даярдап жатат. Ал эми бул дүйнөдө жашап жатканыбыз кыска мөөнөт. Келген жолоочу, менин үйүм, чыныгы үйүм асманда.
Периштелердин баардыгы мени бери кел деп чакырып жатышат. Мен бул дүйнөдө кала турган каалоом да жок. Жакшы бекен, Бул дүйнөдө кала турган үмүтүбүз да, каалообуз да жок. Жеке мен өзүм дагы батыраак Кудайга кейтким келет. Жыйынга байланыш ойлорду карап көрө турган болсом, мен дагы калышым керек деп ойлойм. Бир дагы адам жок дегенде бир адам куткарылып калса экен деп ойлойм. Бирок өзүмдү ойлой турган болсок, мен бул дүйнөгө бир дагы үмүтүм да жок, каалоом да жок. Батыраак Теңирге кетип калсам экен деп. Быйыл дагы Теңирге кетип калсам жакшы болмок деп ач көздөнүп ошону каалаган элем. Элчи Павыл да айткан, мен бул денеден чыгып бейишке кеткеним жакшы. Бирок денеде жашап жатканым силер үчүн пайдалуу деп. Ошондуктан жашап жатканым туурабы, өлгөнүм туурабы деп Филиппиликтерге жазылган катта элчи Павыл өз каалоосун айткан эле. Ал дагы чындык. Бул дүйнөдө чыныгы кубаныч, чыныгы бакыт да жок. Биз Кудай убадалаган, Кудай белгилеп койгон асман падышачылыкка үмүттөнүп жашаган адамдарбыз. 1 Петр китеби 1 бөлүм 3-4 аятта өлгөндөрдүн арасынан тирилген Ыйса бизге тирүү үмүт берди. Ыйса өзүнүн өлүмү жана тирилүүсү аркылуу бизге куткарылуу алып келди. Бизге жаңы тирүү үмүт берди. Куткарылган адамдардын баардыгында ошол тирүү үмүт бар. Бул дүйнөдөгү адамдардын үмүтү ал чыныгы үмүт эмес, ал жөн гана каалоо. Бир нече убакыт өткөндөн кийин үмүтү дагы үзүлүп калып жок болуп кетчү үмүт. Ал эми бизге берилген тирүү үмүт ал таза, чирибес, соолгус мураска ээ боло турган үмүт. Бизди куткарып алган Теңир бизге чирибей турган таза, соолгус тирүү үмүттү берди. Түбөлүк асман падышачылыкты убада кылды. Ошондуктан машаякчылар Кудай убада кылган падышачылыкка таянуу менен бүгүнкү күндө жашап жатабыз. Ошондуктан бул дүйнөдөгү азыркы жашообуз, кыска жашообуз түбөлүк өмүр үчүн болуп жаткан жашоо, даярдык процесстери гана, иштер гана. Ушул жөнүндө жакшылап ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Сөз угуп жатканда, ооба, туура ошондой деп, анан дүйнөгө чыкканда көзгө көрүнгөн материалдык байлык, дененин иштерин көрүп калбайлы. Лука 12 бөлүм 32 аятта Ыйса айтат, кичинекей үйүр коркпо. Анткени Кудай силерге падышачылыкты берүүнү каалайт. Куткарылган адамдар өтө кичинекей үйүр. Жүйүттөр Кудай өзү тандап алган эл эле. Бирок алар Ыйса Машаяктан баш тартып, аны айкаш-чыгачка кадап, элчилерди көптөгөн ишенген адамдарды куугунтуктап келишкен эле. Азыркы учурда деле Ыйса Машаякка ишенебиз десек, адамдар бизди куугунтукташат, бизге каршы чыгат. Ошондуктан куткарылган адамдар өтө аз санда, кичинекей үйүр, коркпо деп айтат. Анткени атаңар силерге падышачылыкты берүүнү каалайт. Биз эч качан коркпойбуз. Теңир дайыма биз менен чогуу, бизге түбөлүк убадасын да берди. Матай 25 бөлүм 34 аятта Ыйсанын айткан сөздөрү оң жагындагы отургандарга мындай дейт. Атамдын батасын алгандар дүйнө жарала электе эле силер үчүн даярдаган падышачылыкты мураска алгыла. Дүйнө жаратыла электе эле силер үчүн даярдалган падышачылык. Ошол падышачылыкты мураска алгыла.
ошол падышачылыкты бизге бергиси келет. Еврейлерге жазылган кат 10-бөлүм 34-аятта мал мүлкүн талап тоноп кеткен учурда дагы алар кайгырган жок. Баштапкы жыйындагы бир туугандар алар жакшы кабар үчүн мал мүлкүн дагы тартып алышкан эле, байлыктарын жоготуп алышкан эле. Католиктер дагы, куткарылган адамдар алар Машаякка ишенгендиги үчүн ушунчалык аеосуз өлтүрүлүшкөн, билесиздерби? Анткени Рим папасы императордон дагы бийик бийликке туруп, ким католиктерге каршы чыга турган болсо, ал адамдардын баардыгын соттобостон дароо өлтүрүшкөн. Ошол учурда көптөгөн адамдар өлүмгө дуушар болушкан эле. Бир эле Рим императору машаякчылар өлтүрбөстөн, католиктер дагы көптөгөн адамдарды аеосуз өлтүрүп келишкен эле. Алардын мал мүлкүн дагы, байлыгын дагы алып, тартып алып, бирөөсүн жыйын, бирөөсүн мамлекетке өткөрүп беришкен эле. Бирок ишенген адамдар мал мүлкүнөн айрылып калган учурда дагы эч качан кайгырышкан эмес. Мартин Лютер мындайча даңктуу ырын ырдаган: өмүрүмдү да, байлыгымды да душманым алып кетсе дагы мага эч кандай пайдасы жок. Мейли тартып алсаңар баарын тартып алгыла, байлыгымды да, жашоомду дагы. Анткени мени түбөлүк өмүр күтүп турат. Ишенген адамдар мал мүлкүн талап тоноп жаткан учурда да кайгырган эмес. Эмне үчүн? Анткени асмандагы сакталган түбөлүк мурас менен салыштырууга мүмкүн эмес. Элчи Павыл айткандай, алардын баардыгы мага эч нерсе эмес. Анткени бир нече убакыт өткөндөн кийин алардын баардыгы жок болуп кете турган нерселер. Кааласаңар байлыгымды да алгыла. Анткени асманда андан жакшы түбөлүктүү байлыгыңар бар экенин билгилет. Дөөт падыша 22-забурда айтат: Теңирдин үйүндө мен түбөлүк болом. Ошол үмүт менен гана жашап келген. Ийса өз шакирттерине айткан: атамдын үйүндө орун көп деп. Биз сиздер менен көзгө көрүнгөн нерсе үчүн жашабайбыз. Машаякчылар бир нече убакыт өткөндөн кийин түбөлүк падышачылыкка бара турган адамдардан болгондуктан бул дүйнөнүн жашоосуна үмүттөнүп жашабайбыз. Насаатчы китеп 5-бөлүм 15-аятта: биз бул дүйнөгө жылаңач келдик. Кандай келсек, ошондой кайтабыз, кетебиз. Колубузга эч нерсе ала кетпейбиз. Жылаңач келсек, демек жылаңач кетебиз. 1-Тимотей 6-бөлүм 7-аятта: бул дүйнөгө биз эч нерсе алып келген жокпуз, демек эч нерсе алып кетпейбиз. Ошондуктан кийгенге кийимибиз, ичкенге тамагыбыз болгон болсо, ошого ыраазы болуп жашайлы. Эч нерсебиз жок келдик, эч нерсебиз жок кетебиз. Ал эми биздин жүрөгүбүз түбөлүк өмүргө умтулуп жашайт. Бул дүйнөдө ичкенге тамагыбыз, кийгенге кийимибиз болсо, ошого ыраазы болуп жашайлы. Ал эми Матай 6-бөлүм 33-аятта: баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын, адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Жакшы кабарды таркатуу, Кудайдын эрки боюнча жашоо, ошол ишти аткара турган болсок, анда денеге керек болгон нерселердин баардыгын Кудай өзү камсыз кылып берет.
Жада калса асмандагы канаттууларды да Кудай өзү багып келет. Талаадагы гүлдөрдү да Кудай кийинтет. Анда кантип силерди Кудай жөн калтырсын? Анда эмне ичебиз, эмне жейбиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булар үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин эмнеге муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Кичинекей балдардын ата энеси эмне керек экендигин билип ошого даяр нерсе берет да. Ошондой сыяктуу эле биздин асмандагы атабыз жада калса асмандагы канаттуулар эки канаттуу эки асариге дагы сатыларын билесиңби? Асариде бул эң кичинекей акчаны билдирет. Кудайдын эрки болмоюнча асмандагы канаттуулар дагы жөн кулабайт, жөн өлбөйт. Силер чымчыктардан же болбосо канаттуулардан дагы артыксыңар. Матай 10-бөлүм 30-аятта силердин башыңардагы чачыңар да саналуу дейт Кудай. Чачыңарды да санап койгон Кудай анан силердин акыбалыңарды кантип билбей койсун, эмнеге муктаж экениңерди. Мен ишенем, менин акыбалымды, жашоомду баардыгын Кудай өзү билет. Кудай мага жардам көрсөтөөрүн дагы билем деп ырдайбыз. Кайгыруунун дагы кереги жок. Мен коркпостон жашайм. Эмне үчүн? Анткени менин спонсорум, менин жардамчым Кудай өзү. Ошого ишене турган болсок, бизде бир дагы түйшүк, бир дагы кайгы жок болот. Анткени Кудай мага эмне керек болгондугун көрүп турат дагы баардыгын берет. Мен ошол нерсеге 100% ишенем. Анткени анын баардыгын башыман өткөргөм. Куткарылгандан кийин 62 жыл өттү. Ошол 62 жыл аралыгында көп жол ачкада болдум, каякта уктаганымды дагы азыр жакшы билбейм. Бирок эң негизги менин эсимде калган нерсе, Кудай мени эч качан жалгыз калтырган жок. Кудай баардык нерсени силерге берем деген убадасы бар. Демек Кудай өзүнүн убадасын аткаруучу Кудай. Эң негизги көйгөй эмнеде? Ошол Кудайдын убадасына мен ишенбегендиктен. 1-Жакан 2-бөлүм 15-аяттан 17-аяттагы сөздөрдү билесиздерби? Бул дүйнөнү жана дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баардыгы дене кумары, көз кумары жана тиричиликтеги текебердик, булардын баардыгы атадан эмес, дүйнөдөн келген нерселер. Бул дүйнө дагы өтөт. Аны менен кошо дүйнөнүн кумары да жок болот. Бир гана Кудайдын эркин аткарып жашаган адам түбөлүк жашайт. Ушул сөз Англиядагы даанышман миссионер D.L. Moody'нин көрүстөнүндө ташта жазылган. Бул дүйнө дагы баардыгы жок болот. Ал эми Кудайдын эркин аткарган адам гана түбөлүк жашайт. Түбөлүк жашашыбыз үчүн демек Кудайдын эркин аткарып жашашыбыз керек да. Кудайдын куткарылуусуна ээ болуп, анан өзүбүз каалагандай жашай бере турган болсок, ал туура эмес жашоо болот. Ошондуктан 2-Кориндуктар 4-бөлүм 18-аятта биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Эмне үчүн? Көрүнгөн нерселер бул дүйнөнүн нерселери, убактылуу гана. Ал эми көрүнбөгөн нерсе түбөлүктүү. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 24-аятта биз үмүт менен куткарылдык. Үмүт менен куткарылдык деген сөз түбөлүк үмүт үчүн куткарылдык. Куткарылган адам үмүтсүз жашай турган болсо анда эмне пайда? Үмүт менен куткарылдык. Демек, үмүттөнгөн нерсесин көргөн адам эмнеге үмүттөнмөк элек? Көзгө көрүнбөгөн нерселерге үмүттөнүп жашаган болсок, анда Кудайдын убадасы аткарылганга чейин биз чыдамдуулук менен күтүп жашайбыз. Ал күн бизге өтө аз калды. 1-Кориндуктар 6-бөлүм 19-20 аяттарда силердин денеңер
Кудай жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экенин билбейсиңерби? Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Теңирге таандыксыңар. Биздин ичибизде ыйык рух жашайт. Менин ичимде ыйык рух Теңир өзү жашайт. Куткарылган адамдын ичинде ишенеби, ишенбейби, бирок ыйык рух анын ичинде жашайт. Куткарылган адам ыйык рух ичинде бар экендигине ишениши керек. Күнөөлөрү кечирилгендигине ишенип, жогорудан төрөлгөнүнө ишенип, куткарылгандыгына ишенип, анан ыйык рух бар экендигине ишениши керек. Ыйык рух жашайт, аллилуйя, менин ичимде да жашайт. Бул дене ыйык рух жашаган ибадаткана болгондуктан Корунттагы адамдар ошол нерсени билбестен күнөөгө баткандыктан денеси менен элчи Павыл аларга кайрылып айтат: силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин билбейсиңерби? Кудай куткарылгандан кийин биздин денебизди силерге таандык дене эмес, кымбат баада сатылып алынгансыңар дейт. Ошондуктан денеңер менен да, рухуңар менен да Кудайды даңктагыла. Тозокко бара жаткан менин денемди дагы, рухумду дагы Кудай өзүнүн кымбат баалуу каны менен куткарып алган. Кудай Ата, Уул, ыйык рух менин рухума кам көрөт. Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. 1 Корунттуктар 7-бөлүм 23 аятта кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан адамга кул болбогула. Дененин да кулу эмес, башка бирөөнүн да кулу эмес, Машаяктын кулу. Элчи Павыл, Машаяктын кулу элчи Павыл деп өзүн тааныштырып кеткен эле. Кул деген сөз дулос тилинен алынган, сатылып алынган адам. Илгерки убакытта адамдарды сатып алып, эгерде ошол кулду сатып ала турган болсо, анда ал адамга таандык жеке менчиги болгон элек. Ал адамдын кулдун эркин жашоосу жок. Өзүнүн каалоосу, эрки да жок. Анткени кул өлсө да жашаса да бир гана кожоюну үчүн жашай турган адам. Куткарылган адамдар биз, менин денем да, менин рухум дагы меники эмес, кымбат баада сатылып алынган. Эми жашасак да, өлсөк да Кудайдын эркин аткарып жашашыбыз керекпиз. Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүмдө 8-аятта эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн да өлбөйбүз. Жашасак да, өлсөк да Теңир үчүн жашайбыз, Теңир үчүн өлөбүз. Ал туура нерсе. Өзү үчүн жашап, өзү үчүн өлө турган болсо, анда эмне пайда? Өзү үчүн да жашабайт, өзү үчүн да өлбөйт. Биз жашасак да, өлсөк дагы Теңирдикибиз. Теңирге таандык адамдарбыз. Жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Бул өзгөчө бир нерсе эмес, бул сөзсүз түрдө боло турган иш. Жашасак да, өлсөк дагы Теңирдикибиз. Анткени ошол үчүн Теңир бизди кымбат баада сатып алган. Куткарып алганынын негизги максаты, куткарылган адамдар бул дүйнөдө Теңир үчүн жашасын деп куткарып алган да. Куткарылды деген адам өзү үчүн эмес, өзүн куткарып алган Теңир үчүн жашаганы туура болот. Өзү үчүн жашаган адам ыйсанын ырайымынан баш тарткан адам деп айтсак болот. Бизге берилген жаштыгыбыз бизге денени да берди, жаштыкты да берди, ден соолукту да берди.
Анан ар кандай таланттарды, жөндөмдүүлүктөрдү да берди, убакытты да берди, байлыкты да берди. Анын баардыгы кимдики? Алардын баардыгын биз теңир үчүн колдонушубуз керекпиз, теңир үчүн арнашыбыз керекпиз. Биз мактана турган эч нерсебиз жок, жашасак да теңир үчүн. Адамдар ал байлыгы менен, таланты менен мактанат. Ал эми биз жаштыгыбыз менен да, биздин жыйында жаштар өтө көп. Жакында эле жаштардын кызматчылары менен биз чогулуш өткөргөнбүз. Ошол жакта мен мындай сөздөрдү айтканмын. Мисалы үчүн балык жасаган үйлөргө, кафелерге бара турган болсок, тирүү балыктар мындай сойлоп жүрөт го, сүзүп жүрөт. Анан кайсы балыкты берели дегенде эң эле активдүү, эң шустрый, жакшы балыкты кармап бериңиз деп айтам. Анткени бир аз картайып калган, анча эмес балыктарды карасаң, алар алсыз, даамы да жок. Ошондуктан жаштарга кайрылып мен айттым, биз жаш болгон учурда, активдүү, күчүбүз болуп турган учурда теңир үчүн өзүбүздү арнайлы, теңир үчүн жашайлы деп десем, жаштардын баардыгы аябай күлүштү. Ал эми денебиз карыса дагы жүрөгүбүз ар дайым жаш. Бизге берилген талант, жөндөмдүүлүк, берилген убакыт да, биздин байлыгыбыз да, Кудайдын иштери аткарылыш үчүн биз баалуу түрдө аларды колдонгонду билишибиз керекпиз. Анткени баардыгы теңирдики болгондуктан. Анан баардыгын эле өзүбүзгө менчиктештирип алып, бул да меники, тиги да меники, сеники да меники деп. Анан анын баардыгы теңирдики да, каяктан биздики болмок эле. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 32-аятта Кудай өзүнүн уулун аябастан баарыбыз үчүн берген. Анан кантип уулу менен кошо баардыгын бербесин. Өзүнүн уулун аябастан айкачка чейин берген болсо, ойлоп көрсөңүздөр. Анда уулун аябаган Кудай башка нерсени бизге кантип бербей койсун? А биз кандай мамиле кылабыз? Кичинекей болбогон, колубуздагы болбогон нерсени Кудайга арнаган ушунчалык бизге мындай өкүнүчтүү болобу? Же аны арнагыбыз да келбейби? Кудай бизди карап, сен качан чоңойот болдуң экен деп кайгырат. Ата-энеси баласын төрөйт, кыйналып, уктабастан чоңойтот дагы, анан баласы чоңое алгандан кийин ата-энесинин баркын түшүнбөстөн чоңоюп алып, мени эмне төрөдүңөр эле, мен үчүн эмне кылып койдуңар деп ата-энесине каршы сөздөрдү айтат. Ата-энеси ал балдарын көрүп, шунчалык кайгырып, качан чоңойот болду экен, качан түшүнөт болду экен, өзүң балаң пайда болгондо, өзүңдүн балаңды төрөгөндө ошону түшүнөрсүң деп ата-энеси айтат. Биз куткарылган күндө да руханий жашоодо катачылык кетирип алган адамдар өтө көп. Адамдар куткарылды, бирок Кудайдын ырайымын кантип актап жашаганга болот, ошол жөнүндө ойлобостон өз каалоосу менен жашаган адамдар да өтө көп. Өзү үчүн жашайт. Өзү үчүн кандайдыр бир адамдар туура эмес иш кылса аябай ачууланат, жинденет, Кудайга акарат келтиргенге чейин, нааразы болгонго чейин барат. Куткарылган күндө дагы руханий жашоодо куткарылган адам катары Кудайдын эркин аткарып жашашыбыз керекпиз. Анын баардыгы ыйык жазууда жакшы жазылган. Түштүк Америкада да биздин жыйындар өтө көп. Эквадор жакта Амазонка дарыясынын жанында мурунку убакытта Джим Элиас деген бир миссионер бар эле, жаш адам. Ошол жака жакшы кабар айтып отуруп, ошол жакта өзүнүн
жанын жоготот, өлөт. Ал адам эмне деп айткан? Менин жүрөгүм мындан ары канча жолу согот болду экен. Жүрөгүм сокконго чейин, жүрөгүм согуп турган учурда мен мындан ары жакшы кабарды айтам. Жүрөгүм сокпой калган учурда, демек мен түбөлүк бейиште болом. Жүрөгүм согуп турган учурда Теңир үчүн мен кызмат кылам. Жүрөгүмдүн согушу токтоор замат мен түбөлүк бейиште болом. Түбөлүк нерсеге ээ болушубуз үчүн түбөлүксүз нерсеге ээ болуу бул акылсыз адам эмес деп ошол Джин Элиас айтат. Түбөлүк болбогон нерседен баш тартуу бул акылсыз адам эмес. Аян китеби 22-бөлүм 12-аятта айтат: мына мен жакында келем, ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем. Биз куткарылгандан кийин кандай жашоо менен жашадык, ошол ар бир кылган иштерибизге Кудай сыйлыгы менен берет. Элчи Павыл айткандай, денеде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, Теңирге жагууга аракеттенебиз. Элчи Павыл чындыгында ушул жашоо менен жашаган, өмүр бою Теңирге жагууга аракеттенген. Анткени биз бардыгыбыз сөзсүз түрдө Машаяктын сот тактысы алдына келебиз. Куткарылган адамдардын бардыгы Ыйса келгенде асманга көтөрүлөбүз. Куткарылган күндөн тарты Ыйсанын алдына келген күнгө чейин кандайча жашоо менен жашады? Куткарылган адамдын жашоосу үчүн отчет бериле турган күн, эсептеше турган күн. Кудай үчүн, Теңир үчүн канчалык чын дилибиз менен, жан жүрөгүбүз менен жашадык, ошонун бардыгы үчүн Кудай өз сыйлыгын берет. Ал күн бизге өтө жакын, өтө аз калды. Ыйса келгенде: менин ишенимдүү кулум, сен жакшы иш кылдың, жакшы эмгек кылдың деген мактоого ээ болушубуз үчүн, же болбосо жалкоо кул, жалкоолук бул жаман нерсе. Жеремия 48-бөлүм 10-аятта Теңирдин ишин көңүл коштук менен кылган адамга каргыш деп айтылат. Машаякчылар дүйнөнүн адамдарына окшоп жаман иштерди, моралдык жаман иштерди кылбаса да, бирок жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп кылбаса, ал адамга дагы ашкерелөө айтылат. Бардык нерсени Кудайга арнаганды билишибиз керекпиз. Биз бир үйдө жашап жаткан болсок, ал үйдү сатсак, демек менин менчигим эми ал адамга өтөт. Ыйса Машаяк келгенге чейин менин бардык болгон нерсемди Теңирге арнашым керекмин. Анткени анын баары меники эмес, Теңирге таандык. Мен айкаш-чыгашта Машаяк менен чогуу кадалгандыктан эми мен жашап жаткан жокмун. Менин ичимде Машаяк өзү жашап жатат. Менин жашоомдун кожоюну Кудай өзү, Теңир өзү. Жашасам да өлсөм да, мен Кудайга таандык адаммын деп ырдалат. Менчик кимге таандык экендигин билишибиз керекпиз. Ууру деген ким? Меники да меники, сеники да меники. Куткарылган адам менчик кимге таандык экендигин жакшы айырмалап билиши керек. Меники деген нерсе жок, бардыгы Теңирдики. Ошондуктан жашасам да өлсөм дагы Теңирге таандык адаммын. Ошол жүрөктөрүбүз менен бир жылды башыбыздан өткөрүп, бизге берилген убакыт
өтө кыска экендигин биз жакшы түшүнүшүбүз керекпиз. Мындан ары канча жыл жашайбыз биз эч кимибиз билбейбиз. Буга чейин теңир үчүн жашай албасак, анда жок дегенде быйыл келе жаткан жылда теңир үчүн жашайлы. Ошондой жашайсыздарбы? Жооп бердиңиздер. Мен уктум. Жүрөгүбүздөн омин деп айтсак болот. Теңирдин эрки боюнча жашасак да өлсөк дагы, Ыйса Теңир кайрадан бул дүйнөгө келген учурда куткарылган адамдар кандай жашоо менен жашады, ар бир адамга тиешесин берет. Грамота берип, анан кийин сыйлык берип эле кол чаап бүтүп калбастан, биз ээ боло турган сыйлык, түбөлүк, даңк ал түбөлүккө коштолот. Ошондуктан кайрадан келе турган Ыйса Машаякты чыдамсыздык менен биз күтүп, үмүттөнүп жашашыбыз керекпиз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдарды өзүңүз аяп, биз үчүн Ыйса Машаяктын төккөн улуу каны аркылуу биздин денебизди дагы, жаныбызды дагы кымбат баада сатып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Эми биз денебиз менен дагы, рухубуз менен дагы бир гана сизге таандык экенибизди жакшы билип, мындан ары сиз үчүн гана жашаганга жардам бериңиз. Биздин куткарылган бардык бир туугандарыбыз сөз менен, ыйык рухтун жетеги менен бекем жашашына, бизге белгиленген мындан аркы жашообузду бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашаганга, кайрадан келе турган Теңирдин алдында уяткарууга, ашкерелөөгө ээ болбостон жашашыбызга да жардам бериңиз. Эми келе жаткан биздин биринчи семинарда да көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болуп, сизди даңкташына жардам бериңиз. Ал иштер аткарылышы үчүн адашкан адамдарды биз сизге кайрып келе турган иштерди биз аркылуу аткарууңузду суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.